Намаздарды каза кылып окубай калсам не болот? Каза намазды кандай окуйм? Биринчи тоба намаз окуулары. Тоба намаздан кийин кыл окуйбузбу? Жок, намазды куда каза болуп калса, каза ниет кылып окуй бериңиз, ошол тоба намазыңыз сиздин. Окуп баштаганыңыз өзү алхамдулилля тоба. Менин жолдошум ичип бир да тиричилик кылчу эмес. 23 жыл жашадык. Азыр башка жакта жашайт. Эми ушуга чыдабаган мен күнөөлүүмүнбү дейт. Жок. Буга эч кандай силер күнөөлүү эмессиңер. Эгерде ыктыярды таптакыр эле ичип алып эле жашоону жашатпай айткан болсо, ажырашууга толук ыктыярыңар бар. Ыктыярыңар бар. Же ал талагын берсин, ажырашсын, же болбосо мына азыр муфтиятка кайрылыңыз, алымдар анан кийин ошентип чечим чыгарып берет. Ушунча жылдан бери мисалы ичип кыйнай бере турган болсо, анын турмушу дагы бар, алда тиричилиги бар дегендей. Мен ажырашканыма 3,5 жыл болду. Күйөөм жакында эле үйлөндү. Мага мен талак сурасам, ар кайсыны айтып бербей жатат. Же автоматически эле түшүп калабы? Же үйүнө барып эле сурап келсем кандай кылсам дейт. Сиз айтып атасыз, ажырашканыма 3 жыл болду. Эгерде ажыраштык деп эле бүткөн болсо, бул талактын ордуна өтөт. Ажыраштык деген сөз болду. Мен ажыраштым деп койду, бүттү. Бул талактын ордуна өтөт. Эгерде мындай айтылган эмес болсо, анда сөзсүз талак алыш керек башка турмушка чыгыш үчүн. Кичинекей кыздарым жаңы туулган күчүктөрдү алып келишиптир. Апаргыла десем ыйлашты. Анан мен мейли деп бага бердик. Кичине чоңоюшуп эле калган. Анан оорушуп өлүп калды. 3 күчүк ошондон бери кыжалатмын. Күчүктөрдү мен өлтүрдүм болуп калабы? Жүрөгүм ооруп жатат. Жок эми ал ажаны менен өлтүргөндүр да. Туурабы? Атайлап өлтүргөн жакшы эмес мисалы. У берип коюп, же бир нерсе кылып коюп, анан көрөк башка бирөөгө берип коюш керек мисалы. Ондай атайлап неме кылбаш керек. Оронгон адамдар өлүп атпайбы азыр? Оронгон адам банкетке же башка тойлорго барса болобу дейт. Мейли барсын, махрамды эске алыш керек ал жерде. Анан кийин биси дискотека болбосо мен барып ошо тойго катышып койсо болот. Тырмакты боёдо оронгон адамга болбойт дешет. Ушуга эмне дейсиз? Туура эле, боёгондон кийин арат өтпөй калат да. Үйлөнө албай жүргөн балдар айтчу келимени айтып коесузбу? Канткенде тез арада үйлөнөт дейт. Муну билбейм мен муну. Робби Аллахумма хирли вахтарли деген бир дуа бар. Аллахумма хирли вахтарли. Я Алла, мага өзүң жакшыртып, жактыргын, жана өзүң тандап бергин деген. Ошо Муса алейхиссалам үйлөнгөнгө чейин Кур'ан-ы Каримде дуа бар го. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир деген. Ошо Кур'андын аяты да. Ошодан кийин анан Муса алейхиссалам үйлөнгөн да. Ошого чейин ушу дуаны окуп жүргөн да. Алымдар айтат эми ушу Кудай калса бунун тажрыйбасын көп көргөн, берекеси бар. Үйлөнө элек балдар болсо ушуну окуп жүрсө, иншалла Алла Таалам жакшы жубай насип кылат. Биз өтө тоолуу аймакта жашайбыз. Ошон үчүн жамаат болуп шам намаздан кийин 45 мүнөттөн кийин куптанды окуп алсак болобу? Тарап кетип кайра суукта келип окуп, карыяларга өтө оор болот. Караңыздар, ар бир намаз өзүнүн убагында фарыз кылынган. Мынау мисалы 12 айда бардыгы бир учурда боло бербейт да. Күн баткан, куптануу убактысы келгенде дагы. Аз деген ошо бир 45 мүнөттөн ары кээде куптандын убактысы 1 саат 20 мүнөткө чейин чозулуп кетет. Күн батпаганына дажечи. Жай мезгилинде карасаңыздар, бир качанга чейин. Кандай болбосун сиздер мындай кылыңыздар. Муфтиятта атайы ар аймактын качан күн чыгат, күн батат, күн баткандан кийин куптандын убактысы качан кирет, баары жазылган. Ошодон чыкпаңыздар. Эң жакшы жол ошол. Каштын негизги кою жагына тийбестен ички каштарды терип коюуга болот. Мен жолдошум менен жашаганыма 9 жыл болду. Үйдө жаңжал болуп, сени кул кылып алгам, сени сатып алгам дейт. Жини келгенде мен дагы билем, колуман бар жок келбейт. Мени тилиң узун дейт. Кеңеш берип коюңузчу, Алла разы болсун, туура жол көрсөтүп бериңизчи дейт. Жок эми кул кылып алгам, сатып алгам деген ал болбойт эми ал. Бул таптакы туура эмес, адам баласы сатылбайт. Анан бул эми кичине имансыздан ачууланып кетсе керек. Ошон үчүн айтабыз да, туугандар, дин менен жашайлы. Үйдө диндин чөйрөсүн курайлы. Динге кадам таштайлы, убакыт бөлөйлү.
Biz alhamdulillah namazga, tiyaka, үйдөгү таилимге, иман сабагына көңүл бурсак, Кудай кааласа иншалла бул эне деле очок, эне деле алхамдулилла бул бир кут да, Кудай кааласа ушу бир адам себебинен деле өзгөрүп кетет. Бир адам себебинен деле өзгөрүп кетет. Аракет кылыңыз. Беттин түгүн терсе эмне болот? Эчтеке болбойт, боло берет.